15 жарык ай. Аңгеме. Чыгарманын автору Зина Кампасаңова. Окуган, аудиолоштурган Эрнест Хияз. Адам шаарга келгенине 20 жылдан ашкандан кийин гана үйлүү болду. Жеген ичкенден кысып жүрүп жыйнаган акчасы шаар четиндеги көчөнүн дөңсө жеринде жайгашкан, эскилиги жетип кулаганы калган жапыстамды сатып алууга зорго жетти. Короосу да тар экен. Ушул үйгө жетүүгө жарым өмүрүн сарптаса, эми эскини эптеп, оңдоп түзөөгө калган өмүрүн короторун али биле элек. Жаңы үйгө түн ичинде уурданып көчүп келишти. Бир лабоого толор толбос жүгүнөн уялышты кошуналарынан. Балдары эр жеткичекти батирден батирге көчүп жүрүсө кайдан дүйнө жыйнаштырсын? Балдары эр жеткичекти батирден батирге көчүп жүрүсө кайдан дүйнө жыйнаштырсын? Бирок бул түн анын өмүрүндөгү эң унутулгус түндөрдүн бири эле. Таңгамал кородогу жалгыз түп даракта түнөшкөн парандалар чукуранып, үн сала баштаганда ойгонуп кетип, өз үйүң өлөң төшөгүңдө уктоонун жыргалынан балкыды. Агарып келаткан жайкы таңда анын бул бактысына тең ортоктош болгонсуп ажайып сулуу эле. Көөдөн толгон кубанычынан уйкусу чайыттай ачылып, сыртка чыкты. Аны жашоонун дагы бир күтүүсүз белеги күтүп туруптур. Дөңсөөдө деп иренжиген үйүнүн айваны күн чыгышты карап алыстан мунарланган папан тоолору даана көрүнүп турат экен. Ошол тоолордун үстүнөн агарган шоола караңгылыкты сүрүп, жер жарый баштады. Күн чыга элек, бирок асмандын чыгыш тарабы кызгылтым нурга чайылган. Ал тоонун үстүнөн буга чейин көрбөгөн керемет булуттарды көрдү. Ачык асманда 2 чоң үзүк булут гана күндүн чыгышын утурлагансып жарданып турушат. Алардын күн тараптагы түрмөгү кочкул кызыл түскө боелуп, ал эми үстү жагы капкара болуп уюлгуйт. Агарып келаткан асманда кызыл, кара булуттар алоолоп өрттөнүп жатышкансыйт. Бул ажайып кубулуш сырдуу белгидей жүрөгө кол жутат. Таңкы уйкудагы шаар тыптынч, таза жана серүүн аба сезимди өрөп күтөт. Күн көп күттүрбөй эле жарк этип, тоо чокусуна конду. Алтын түс жаркыраган нурлары шаардын көп кабаттуу үйлөрүн, дарактарды өпкүлөдү. Эми ал бардыгына бирдей нур чачкан кадимки эле күн эле. Бирок күндүн төрөлгөн маалын көргөн ажайып таң адамдын эски өнүнөн кетпей калды. Ушуга чейин турмуш аны камчылап эле келаткан. Жараткандын түгөнгү сыноолоруна кайышып, каржалган абалында ага ырыологон бул белегине чексиз ыраазы. Адам эми күндүн төрөлүшүнө ашык болду. Көзүнө уйку жукпай, таң ата электе турат. Жашоонун рахаттуу мүнөттөрүн тартуулаган күндүн чыгышын дегдеп күтөт. Алуу кызгылтым аруу шоола менен таңкы серүүн тазаба желкиден ыгыра баскан көп жылдык жүгүн жеңилдетип, ой сезимдерин балкытат. Күч кубат бергенсийт. Ошол күндөн тартып турмушага оң көзүн салып, иши да жүрүшө баштады. Кээ бир күндөрү асман бетин булут каптап, күн жүзүн тосуп калса, ал да кошо бүркөлөт. Жүрөгүн кусалык ээлейт. Кечке талмоорсуп жүрөт. Күндүн көзү тазаланып чыккан күнү ага жашоо да жарый түшөт. Адамдын бул бактысы узакка созулган жок. Короолору танапташ коңшусу жаз алды менен бир кабат эски тамын бузуп, ордуна заңгыраган ак сарай курууга киришти. Үйдүн дубалы бат эле өйдөлөй баштады. Адамдын коргонуна жанаша салынган ак сарай бийиктеген сайын күн чыгыш көрүнбөй, адамдын заманасын таарытат. Эми ал күн чыкканын көрмөк турсун, кең асмандын жарымын далдаалап калган үйдүн кумшубак дубалын тиктөөгө аргасыз. Үйдөн чыкса эле көздөрү артын салган бийик үйдүн боз дубалына урунат. Тоолорду, асманды, бак дарактарды, күн чыгышты тосуп калган үй анын ой сезимин да кысып, аба жетпей буулугат. Баарыдан да коңшусунун сөзү чучугуна жетип жүрөгүн сыздатты. Күндү тосуп калдың го, десе. Үйүмдүн артына күндүн, булуттун сүрөтүн тартып берем, ошону тиктей бересиң, дейт мыскылды. Ой тобо, көп узабай кокустуктан каза болуп, күндү өзү да көрбөй калды. Күч кубаты ашкан күлгүн курактагы жигит эле. Бирок наркы дүйнөгө ак сарайын алып кете алган жок. Анысы курулган ордунда калды. Бала чакасына да буйрубады.
Ayalı kүйöөгө чыгып үйдү сатып көчүп кетти. Адам ага сүйүнгөн да, табалаган да жок. Ал үчүн күндүн чыгышын көрбөй калуу ачуу бактысыздык эле. Жашоосун көрктөп туручу ырахаттуу мүнөттөрдөн кол жууп калганына жүрөгү түтөйт. Жараткан аны кайсы күнөөсү үчүн ушинтип жазалаганына аң-таң. Ошондон баштап адам таңды куштарланып тоспой калды. Күн чыккан тарапты тиктесе, кумшубак боз дубалды көрүп зээни кейит. Жаздын жишанасы башталганча маанайы чөгүп жүрдү. Маалы келгенде кары каттуу кышта артка чегинип, күн жылып баратат. Коросундагы тоңголок эрип, ала шалбырт башталганда ал дагы бир кереметке туш болду. Дубал түбүндөгү борпоң топуракты жарып, чөп чыгыптыр. Кар эрип бүтелектеле, жер бетине чыгууга ашыккан чөптүн башы найзадай тикирейип ушту экен. Али тоңголок топуракты жарып чыккан өсүмдүктү көрүү ага чоң жаңылык болду. Буга чейин жазында өсүп чыккан чөптөрдү көрбөй жүрдү эле. Бирок аларды жер бети жашылдана баштагана гана байкоочу. Ал бул жолу өз үйүнүн коросунда быйылкы жылдын жаңылыгын биринчи болуп көрүп жатат. Ал бир-эки тал сабак ымыркай өсүмдүккө жаанаалы калбай кубанды. Эгер талап этин бербей жайнап турса, мынчалык таасирленмек эместир. Өз коросунда сербейип өсүп чыккан бир-эки түп гүл ага өтө кымбат эле. Жашоонун кубанычы түгөнгүс тура деп ойлоду. Жараткан аны жакында бир ырахаттан айырса, мынтип башка ырахатты берип жатат. Жакшылыктардан үмүт үзбө деген сабак окшойт. Бул кубанычы анын кирдеп жүргөн жүрөгүн тазартып, көңүлүнө канат байлады. Айдын 15-и жарык. Ушул бактылуу сезимдин деми менен ал кайрадан жашоонун агымына аралашып, турмуштагы өз жолун улады. Чыгарманын аягы.